Merimdүү, ырайымдуу Allah Taala'nın atı menen başlayayım. Bardıq ataq, dаңқ, maqtoo, dаңaza Allah Taala'nın özüne gana bolsun. Anın merimi, tınçtığı, berekesi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, übülösüne, sahabalarına, anan Allah'tın merimine, keçirimine bir otolu çömüleyin dep, iki dünyanın bakıt jaşı olsun öz içine kamtıp algan ıyık Kur'an'dın ayı dep eseptelgen ıyık Ramazan ayga dayardanıp, türünüp, kamılga kılıp, bel baylap oroza tutam dep, atayın niyet kılıp жатқандарга dagı Allah Taala'nın tügöngüs merimi jana tınçtık bolsun. Arıbaňızдар. Allah Taalam barыбызга ıyık Ramazan aydı kuttуу jana berekeli bolsun. Çındığında bul ayga jetkender da, jetpegender de var. Özü negizi sahabalar öz doğrunda ıyık Ramazan aydan 6 ay murda Allahumma sellimna ve bellighna Ramazan. Allah'ım bizdi 6 sanımızdı aman, den soğluğuzdu çığın, imanımızdı bekem kılgan avalda ıyık Ramazan ayga jetkir dep ыйлап duba kılışçı ele. Iyık Ramazan aydan 6 ay murda. Alar Ramazan aydı balkıp, rahatlanıp, tutup bütkönden keyin arkasından dagı bir gança ay Allahümme tekabbel minna savma Ramazan. Allah'ım bizdin Ramazan ayındagı tutkan orozobuzdu emi kemçiliksiz kabul kıl dep dua kılışçı ele da. Emi ardaqtуу ata-эне, kagılayın, ağa, ini, eje karındaş, biz suransak dele, suranbasak dele Allah Taala bizdi Ramazanга tuş kılıp atat. Bolbosa eçen degen жердештерибиz, men degen tınçıkma alım ustazdar, bardar insanlar, uşul ıyık Ramazan ayga jetsem, ebegeysiz çoğun iş kılam. İbadatты ушунчалык майын чыгарып жасайм дегенде ак эткенден так этип сурангандар жетпей калды. Аларга караганда сиз, биз жетип атпайбызбы? Келиң эми кадырына жетели. Андыктан бүгүнкү менин сүйлөй турган темам Рамазан жана Кур'ан. Эмне үчүн Рамазан жана Кур'ан? Ramazan'dı Kur'ansız elesetip bolboydu. Alemi Kur'an'dı Ramazan'da okuvasak anda Ramazan'dın şanı çıkmaydı. Emnege? Ankeni Kur'an özü uşul dal ıyık Ramazan aydın özünde tüşüp atpayбы? Ошондуктан İslam alimdары Levhül Mahfuz Kur'an Allah'tın aldındağı жазылып турган тактайчаны Levhül Mahfuz dep esepteledi. Al Levhül Mahfuz dep barыбыздын тилибизде таңдайыбыздан бал тамып сүйлөйбүз да. Эмне үчүн ал сакталган тактай деп айтылып келет. Анткени анда Kur'an жазылып тургандыгы себептүү. Ушунчалык ардакталып келет. Периштелердин ичинен эң ардактуу, эң кадырлуу, барктуу периште ал Жабраил. Эмне үчүн? Тек гана ошол Кур'анды Аллахтын буйругу менен пайгамбарыбызга алып түшүп келгендиги үчүн ардактуу.
Биздин пайгамбарыбыз башка пайгамбарлардан эмне себептен эң даңазалуу, жогору мартабалуу? Анткени пайгамбарыбызга Кур'ан түшкөндүгү үчүн. Эмне үчүн Рамазан сыйлуу болуп калды? Эмне үчүн урматтуу болуп калды? Анткени ыйык Рамазан айдын этекки акыркы 10 күндүгүндө кадыр түн бар болгондугу үчүн. Кадыр түн эмне үчүн сыйлуу болуп атат? Эмне үчүн кадыр барктуу болуп атат? Анткени тек гана ошол кадыр түндө Аллах Таала Кур'анды түшүргөндүгү себептүү. Эми элестетиң. Ар бир периште, же инсан, же бир ай, же бир түн Кур'ан түшкөндүгү себептүү, бири Кур'анды алып келгендиги себептүү сый урматка ээ болсо, эми кагылайын бир тууган, сиз Кур'анды окуй алсаңыз, барактап окуп атсаңыз, жаттап жүрөгүңүзгө жат кылып кайталап, сабак алып жана сабак берип жүрсөңүз, сизден өткөн кадыр барктуу инсан жок. Анткени сиздин жүрөгүңүздө Кур'ан бар, Аллахтын китеби болгон. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хайрукум мен таалламал Кур'ана ва аллама. Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтат: силердин араңардагы эң мыкты инсан, эң даңазалуу, барктуу, зоболосу бийик, кадырлуу инсан ким десе, ал салмактуу, мансаптуу, маяналуу деп айткан жок. Эң даңазалуу, мартабалуу инсан ким десе, силердин араңардан Кур'андан таалим алып, анан аны өзгөгө үйрөтө билгендер. Мына ошол Кур'андан таалим алуу, анан алган таалимин өзгөгө үйрөтө билүү тек гана ушул ыйык Рамазан айда аябай көп болуш керек. Мисалы, инсан өзүнүн бир туулган күнүн же бир юбилейин өткөрө турган болсо, жалаң гана ошол инсандын тегерегинде сүйлөйбүз. Туулган күн болсо, жалаң гана ага жакшы нерселерди арнап, белек берип, анын көңүлүн көтөрүп, ушундай бир сыйлап урматтап сүйлөп турабыз. Ал эми ыйык Рамазан ай, ал Кур'андын жерге түшкөн күнү, жерге түшкөн айы, ыйык Рамазан айда Кур'андын тегерегинде сөз болбосо, анда чоң чекилик бар. Андыктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хайрукум мен таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин араңардагы эң мыкты инсан, ал Кур'андан таалим алып, анан аны өзгөгө үйрөтө билгендер. Сиз үчүн быйылкы ыйык Рамазан ай ушунусу менен эсиңизде калсын. Былтыркы ыйык Рамазан айды сиз бир 2-3 сүрө менен эле өткөргөнсүз да. Же 3, же 4. Ошол кичине убактыңызда жаттап алган 4-5 сүрө менен эле Рамазан айды өткөрдүңүз. Намаздарыңызды ошентип окуп келатасыз да. Ал эми быйылкы ыйык Рамазан ай сизге өтө чоң өзгөрүү киргизсин. Бир айдын ичинде бир канча сүрө жаттап алып, сиздин эсиңизде калган Рамазандардын ичинен кайсынысы сизди кубандырат десе, ушул быйылкы туткан орозоңуз менен кимдир бирөөгө сүйлөп бере турган болсоңуз, таңдайыңыздан бал тама турган болуп кайталай турган ай болсун да. Андыктан өзүңүз таалим алың, үй бүлөңүзгө үйрөтүң, үй бүлөңүзгө сабак бериң. Ар бир тамганын укугун берип окуганга аракет кылың. Үйүңүздө Кур'ан үнү жаңырып турсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам «Ал-махиру бил-Кур'ан ма'ас-сафаратил кирамил барара». Кур'анды өтө мындай өткүр окуп, ар бир тамганын укугун берип окуп,
тамгаларды дана так чыгарып окуган инсан, анын даражасы Аллах Таалага жакын болгон жогору даражалуу ардактуу периштелердин даражасы менен бирдей. Сиз ооба жер бетинде бизге аралашып эле жүрөсүз. Сизди баарыбыз инсан катары тааныйбыз. Бирок жүрөгүңүздө Кур'ан бар болгондугу себептүү ар бир тамганын укугун сактап окугандыгыңыз үчүн сиздин даражаңыз биз менен эмес, сиздин даражаңыз Аллах Таалага эң жакын болгон ардактуу периштелердин даражасы менен бирдей. Ал ким? Ошол Кур'анды пайгамбарга алып түшкөн Жабраил периштенин даражасы менен сиздин даражаңыз бирдей. Көрдүңүзбү, пайгамбарыбыз сизди кантип таңсалап атат. Анан ошол башка учурда Кур'ан окууга бошободуңуз, колуңуз тийбеди, дүниөлүк өйдө төмөн иштер менен алып урушуп жүрүп, алда канча чоң, көп убакыттарды, баалуу убакыттарды өткөрүп жибердиңиз. Эми мына ыйык Рамазан айга бир аз бошоп, келиңиз ушул Кур'ан барактайлы. Пайгамбар хадис нурлантат. Валлади ятата'та ва алейхи шаққун фалаху ажран. Эми кимдир бирөө Кур'ан окуганда тутулуп дегендай тили келбей окуйт да, тамгалар окшошо бербейт. Кур'андын ичиндеги 28 тамганы дана так өзүндөй кылып чыгара албайт. Окуйт, эми мисалы ар бир тамганын өзүнүн укугун бере албай окуп атат. Анан дагы окуганда аябай кыйналып окуйт. Бир тамганы чыгарса, экинчисин чыгара албайт. Экинчисин чыгарса, биринчисин унутуп калат. Ушундай инсандар бар да. Пайгамбар алар жөнүндө дагы кенен сүйлөп өттү. Ушинтип тамганын укугун бере албай, кыйналса дагы мен оңолуп кетемин, оңдоп, түздөп, жакшынакай кылып таза болуп окуп кетемин деп кайра окуй берген инсанга фалаху ажран, Аллах Таала 2 сооп берет деп атат. Субханаллах. Ал эми мунабул ыйык Рамазан айда окуган сүрөлөрүңүзгө, жасаган иштериңиздин баарына Аллах Таала 10дон 700гө чейин соопторду көбөйтүп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы? Кур'андагы ар бир тамгага Аллах Таала 10дон сооп берет. Ар бир тамгага 10дон сооп берет. Сиз туткан орозоңуздун сообун өзүнчө аласыз. Ал эми ыйык Рамазан айдагы жасаган иштериңизге өзүнчө сооп аласыз. Бирок Кур'анды барактап окугандагы сүрөлөрдүн ар бир тамгасына 10дон сооп аласыз. Бирден эмес, 10дон сооп аласыз. Мисалы, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздүн тамгалары 19. Эгерде ар бирине 10дон сооп ала турган болсоңуз, сиз бир жолу айтуу менен 190 соопко ээ болуп атасыз. Бир эле жолу айтсаңыз. Ал эми аны фазилеттүү болоюн, ишим берекелүү болсун деп 10 жолу айтышыңыз мүмкүн, 20 жолу айтышыңыз мүмкүн, 100 жолу айтышыңыз мүмкүн. Үйдө олтуруп бекер отурбайын деп балаңызга ошо Бисмиллахир-рахманир-рахимди кайталатып 50 жолу айтасыз, 60 жолу кайталап айтасыз. Ар бир айтканыңызга Аллах Таала 190дон сооп берип атат. Сиз аны сезбей атасыз да. Сиз ушу Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздү мындай фазилетин анча биле бербейсиз. Чын, ооба. Көпчүлүгүбүз аны анча маани бербейбиз. Бардык иштин башында, ар бир жакшы иштин башы Бисмиллахир-рахманир-рахим менен башталса, Аллах Таала берекелүү кылам деди. Карабайсызбы? Мына мисалы Муса пайгамбар. Аллах Таала менен ортодо
perişte bolboy түз сүйлөшкөн жалгыз пайгамбар. Bir gün oşol Musa пайгамбар alыска atın tokup minip saparga çıktı. Kança gün жүрдü bilbeybiz. Bir жерге келгенде жолдо бара жатып bir окумда atı kokustan ürküp ketip üstündөгү Musa пайгамбар жыгылып кала жаздады. Аттын оозун араң тартып токтотуп, эмне үчүн үрктү экен? Ээн эрмен чөлдө үркө турган, атты үркүтө турган нерсе деги эле көзүмө көрүнбөйт. Эмне үрктү болду? Деп анан жака белин карап, тетигинде эректе bir кичинекей bir дөмпөк жерден бир аз көтөрүлүп турган дөң жерди көрдү. Акырын келип караса, чындап эле эски мүрзө. Эми ушунча болуп калды, бир акмалап көрөйүн деп тияк биян караса, момундай болгон чоң тешик пайда болуп калыптыр. Бир аз көз салып баш бакса, мүрзөнүн ичинде көмүлүп жаткан эркек киши тозок азабына азапталып күйүп жаткандай болуп көрүндү. Ey Rabbim, sana тоң моюндук кылып, ибадат кылбай, күнөө менен өткөрсө азапка ылайык да, сен билүүчүсүң деп сапарын улай берди. Сапарда жүрүшүнчө жүрүп, кайра ошол аймакта ошол жол менен ат бастырып келе жатканда, баягы жерден өтүп келе жатып, аты үркпөй жөнел өтүп кетти. Musa пайгамбар эсине түшө калып, баягы күнү үрккөн атым эмне үчүн бүгүн үркпөдү? Мында бир мандем бар, бир себеп бар. Деп атын оозун бура тартып, баягы мүрзөгө келип аттан түшүп, баягы тешикчеден караса, баягы күнкү азапталып жаткан эркек киши бейиштин рахатында, бейиштин наз неаматтарында жыргап эс алып жаткан абалда көрүндү. Musa пайгамбар Аллах Таалага мунажат этип, мунажат деген ибадат кылып, кайрылып, ey Rabbim, бул жана эле жанагы күн эле ушинтип азапталып жаткан. Бүгүн кайтышыма ырахатка чыгып калыптыр. Мунун сыры эмнеде? Аллах Таала айтты, ооба, сен сапарда бара жатканда азапталып жаткан. Дагы деле азапталыш керек болчу. Бирок бул бендем көз жумганда аялынын курсагында боюнда бар эле. Төрөдү, анысы торолду, баласын апасы жакшылап, тарбиялап, бүгүн сенин кайтышыңа, сапардан кайтышыңа, ушул инсандын, ушул бендемдин баласы 6 жашка толду. Атасы дагы ушул ибадатсыз өтүп кетти эле да. Атасынын аркасынан жакшылап бир бата дуа кылсын деп, апасы бүгүн сенин келишиңе баласын жетелеп алып, чоң аалымдын алдына алып барып шакирт түшүрдү. Ал аалым ошол 6 жашар балага Бисмиллахир-рахманир-рахим, Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздү жаттатты. Бала өмүрүндө биринчи жолу мени ey Rabbim, sen ырайымдуусуң да мээримдүүсүң, ырайымдуу мээримдүү Аллахымдын аты менен баштайм деп менин ырайымдуу мээримдүү экенимди таан алгандыгы үчүн, кайра кайталай бергендиги үчүн, таалим алгандыгы үчүн ошол бисмиллахты үйрөнгөн 6 жашар баласынын айынан түбөлүк азапталуучу атасын азаптан куткардым дейт Аллах Таала. Карабайсызбы? Биз анча маани бере бербеген Бисмиллахир-рахманир-рахимде канча чалкыган маани жатат. Андыктан балаңызга ыйык Рамазан айда пайдаланып, ушундай сөздөрдү үйрөтүп коюң. Тамак жээрде, үйгө кирерде, үйдөн чыгарда, төшөккө келип жатарда, уйкудан турарда,
бүт бардык жакшы иштерди жасар да, кийимин кийер да, айтор бардык жакшы ишти жасар да, бисмиллахир-рахманир-рахим деп айт деп үйрөтүң. Бирок бир жагы бар да, фақиду шей'i ла ю'ти. Өзүндө болбогон нерсени өзгө кантип берет эле деп. Кээ бир ата-энелер бар, өзү бисмиллахир-рахманир-рахимди дуруштап айта албайт. Анан ал өзүнүн перзентине кантип үйрөтмөк эле. Туурабы? Андыктан келиңиздер ушул быйылкы ыйык Рамазан ай сизге көп нерсеси менен өзгөчөлөнүп эсиңизде кала турган болсун. А дегенде эле бисмиллахир-рахманир-рахим деп шымаланып, ушул эртеңки ыйык Рамазан айга аруу тилек, таза жүрөк, изги ниет, жогору максат менен кирели. Ошентип баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: Инна лиллахи ахлун, инна лиллахи ахлин ва хассату. Аллах Таалага таандык болгон эл бар. Кала берсе, Аллах Таалага таандык болгон тандалма эл бар. Субханаллах. Аллах Таалага таандык болгон тандалма эл бар. Мисалы мына ошол Кыргызстандын ичинде Аллах Таалага таандык болгон тандалма эл бар. Алар бизден обочолонуп, өзгөчөлөнүп турат. Дүнүйө элин ичинде Аллах Таалага таандык болгон тандалма эл бар. Анан сахабалар сурашты: "Я Расулалла, бул сөзүңүзгө анчейин түшүнбөй атабыз. Аллахка таандык болгон тандалма эл ким ал? Кимдер? Байларбы, мансаптууларбы? Кимдер? Же ажыга баргандарбы? Же кайрымдуулук кылгандарбы?" Жок. Пайгамбар айтты: "Ахлуллах, бул Аллах Таалага таандык болгон эл, ахлул Кур'ан ва хассату. Кур'ан барактап окуй алган, Кур'андан талим алган, Кур'андан талим берген эл Аллахка таандык болгон тандалма эл." Андыктан сиздин үйүңүздө дагы Аллахка таандык болгон тандалма элдин, муундун, урпактын тарбияланышын каалайбыз. Ошондой урпак, ошондой муун сиздин үйүңүздө буйрса эртеңки ыйык Рамазан айдан башталып тарбияланат. Сиз тарбиялай аласыз иншалла. Бул Кур'ан, Аллах Таала бул Кур'ан менен кээ бир адамдын, кээ бир коомдун даражасын болуп көрбөгөндөй көтөрөт. Качан, эмне себептен, кимдин даражасын көтөрөт? Эгерде кайсы бир инсан Кур'анды окугандан кийин ага амал кылып, Кур'андын буйругун аткарып тыйгандан тыйылып жашай турган болсо, Аллах анын даражасын болуп көрбөгөндөй жогору көтөрөт. Ал эми Кур'анды билип туруп, окуп туруп, маанисине түшүнүп туруп, тескери жашаса, жерисе, кордосо, Кур'анга амал кылбаса, Аллах Таала аны ошол Кур'ан менен даражасын өтө төмөн кылып, жер менен жексен кылып жок кылат. Аллахым андайлардан сактасын. Келгиле. Үйүбүздө дайым Кур'ан үнү жаңырып турсун. Кур'ан баракталып, окулуп турсун. Мисалы алып көрөлү. Пайгамбарыбыздын бир хадисин алып көрөлү. Пайгамбарыбыз айтты: эгерде Кур'ан китебин бир тери булгары идишке баштыкка салып туруп, күйүп жаткан
дандырдагы отко таштап койсоң деле өрттөнбөйт деди. Бирок тажрыйбадан өткөрүш үчүн бир жасап көрөйүнчү деп эч качан жасабагыла, күнөөкөр болосуңар. Бул хадистин өтмө мааниси өзүнчө башка. Пайгамбар булгары баштыктын ичине Кур'анды салып отко таштасаңар, ал Кур'ан эч качан күйбөйт дегени, биздин дене боюбуз, тулкубуз булгары баштык сыяктуу. Жүрөгүбүздөгү Кур'ан ал ошол мусхаф баштыкка салынган Кур'ан сыяктуу. Кимдин жүрөгүндө Кур'ан жат болсо, бир-эки сүрө болсо деле мисалы жаттап ала турган болсоңуз, сиздин жүрөгүңүзгө кат болуп, катар болуп, тизилип жат болуп калган сүрө бар болгондугу үчүн сиздин денеңизди Аллах Таала эч качан тозок оту менен өрттөбөйт деген түшүнүк. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'анды кайсы бир бендеси жаттагандыгы себептүү Аллах анын денесин, тулку боюн тозок отуна салып эч качан азаптабайт. Мына көрдүңүзбү? Андыктан бул дүйнөдө да, ахиретте да бактылуу, бардар жашоо үчүн ыйык Рамазан айдан пайдаланып Кур'анга баш багайлы. Мен бир нерсеге токтолгум келип атат. Мисалы, көпчүлүк адамдар жакыны өтүп кетсе, же атасынан, же апасынан айрылса, же жолдошунан, же жубайынан айрылат, же кара чечекей өзүнүн эң жакын жүрөгүнүн мөмөсү болгон уулу менен кызынан, бир тууганынан ажырап калат да. Анан ошол учурда үйгө бир молдекени чакырып Кур'ан окутат. Өзүнүн атасына, апасына Кур'ан окуй албаган перзент кайсыл арына баш көтөрүп жашап жүрөт дейм да. Кайсыл арына баш көтөрүп жашап жүрөт. Өзүнүн атасы менен апасына Кур'ан окуй албаган улан кыз эмнесине мисалы дардалаңдап, ойкуп кайкып тиякка басып жүрөт. Бирөө юрист болушу мүмкүн. Бирөө журналист болушу мүмкүн. Бирөө экономист болушу мүмкүн. Ооба. Бирок өзүнүн атасына Кур'ан окуп, апасына Кур'ан окуп сообун арнай албаса, ал эмнесине дагы экономистмин деп мактанып атат. Ата-энебиз бизди бул жарык дүйнөгө алып келиштен максат келишибизге себепчи болбоду беле? Эми алар кетти, кара жер жаманып жатып калды, маркумдар өлкөсүндө ардактуу эс алууда, аларга биздин берген белегибиз, жөнөткөн ар күнкү ушул посылка белегибиз Кур'ан окуу болсун. Кур'ан окуу болсун. Мына мисалы, бир жаш келин күйөөсүнөн жесир калып калды. Кичинекей баласы 4 жашар. Көрүнгөндүн батиринде баш калкалап, бирде бар, бирде жок, бирде ач, бирде тоок болуп жашап жүрүштү. Анан эми бу 4 жашар бала сырттан келгенде атасынын мойнуна асылып эркелеген күндөрүн сагынды. Апасынын жанына отуруп алып, отураган колдору менен атам канча күндөн кийин келет деп эсептеп, апасы эми бир аз көңүлүн көтөрөйүн деп алдап, мынанча күндөн кийин келет деп сонун эсептеп жүрө берди. Анан бир күнү апасы жүрүп балам, мечитке барып, бүгүн бир жума намаз окуп келели деп, жума күнү мечитке келди. Жумада имам
İhlas Suresi'nin faziletini aytты. İhlas Suresi'nin. Al İhlas Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Sadakallahul azim. Uşul İhlas Suresi. Özü 3 jol okusa Kur'an'da başından ayağına çeyin sığdırıp okuganın soğu alınады. Soğu beriledi. Peygamberimiz uşul sureni 10 jol okusa Allah ağa kıyamatta beyişten bir han saray beret, beleke beret degen hadisin imam meçitte aytты. Ar kimdin baterinde başbanek kılıp türtkü olup ar жерге түртүлүп жашап жүргөн 4 жашар бала имамдын ушул сүйлөгөн сөзүн кунткой угуп акырын уурданып апасын тиктеди. Бул деген апа 10 жолу окуп үй алып койсок болот экен да дегенсип апасы да баласынын уурданып тиктегенин карап туруп көзүнө жаш алып башын сылап койду. Экөө үнсүз сөзсүз үйгө кайтты. Үйүнө келип шамдан кийин кечки тамак олтурушуп тамак жеп бүтүшкөндөн кийин уулум мечиттеги имамдын айтканын кылалы. Сен өзүңчө 10 жол оку, мен өзүм 10 жол окуйун, бейиштеги үйлөрүбүз көп болсун балам деди. Ооба деп башы ийкеди. 4 жашар бала. Аузу биллахи минеш-шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп экөө баштады. Кул хуаллаху ахад. Аллахус самад деген жерге келгенде баласы мотурайган оң колу менен апасынын оозун жаап койду. Окутпай. Ушинтип жаап койду. Андан аяк өзү окуй берди. 10 жол окуду. 4 жашар баласы 10 жол окуду. Анан 10 жол окуп бүткөндөн кийин болот апа деди. О балам, сен эмне үчүн мени окутпай койдуң? Эмне үчүн өзүң окудуң десе, эми 4 жашар баланын акылын караң. Апа, сиз 10 жол окуйсуз, мен 10 жол окуймун. Сизге өзүнчө үй берилсе, бейиште мага өзүнчө үй берилсе, бөлөк-бөлөк жашап калат экенбиз. Атамдан ажыраганым жетишет мага апа. Мен окуп алып жаткан үйдө бейиште экөөбүз чогуу эле жашайлы деп апасын ыйлатканда, андыктан ошол 4 жашар балача болуп эч кырдысы ыйык Рамадан айдын орозосун Кур'ан окуу менен Ихлас сүрөсүн кайталап кайра жаттап бирөөлөргө жаттатуу менен Рамазанды Кур'андын нуру менен нурдантайлы. Андыктан урматтуу көрөрман, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.